урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москвада мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Рейстерге түшкөн болсоңуз, миграциялык өкүлчүлүккө кайрылып, эртерээк рейстерден чыгып алыңыз. Документтердин бардык түрүн жасайбыз, албетте официалдуу иш кагаздарды кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Регистрация ДМС, ИНН, СИНЕЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, перевод паспорт, Сахарова карточка, перевод заказ баарын жасайбыз. Маалымат үчүн +7 909 993 46 44. Садыр Жапаров менен байы президенти каталышты. Өлкө башы Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктоо телеграммалары менен алмашышты. Президенттик администрация маалымдагандай, куттуктоо каттарында өткөн 30 жылдын ичинде мамлекеттер саясий диалогду бекемдеп, ар тараптуу багыттар боюнча мамилелерди ыраттуу өнүктүрүп, кызматташтыкты бийик деңгээлге көтөрүп алганы белгиленген. Мындан тышкары мамлекет башчысынын дарегине ушундай эле куттуктоо катары Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министр жана Дубай эмири Мухаммед бин Рашид Аль Мактумдан, ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министрдин орун басары жана президенттик аппараттын жетекчиси Мансур бин Заид Аль Нахаяндан да келип түшкөн. Москвадагы жардыруунун курмандыктары 5 адамга жетти. Москванын Кудринская аятындагы Бальзе Росси ресторанындагы жарылуудан каза болгондор 5ке жетти. Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча жаракат алгандардын ичинен 2 киши ооруканада каза тапты. Жана дагы 6дан ашык адамдын абалы оор деп бааланууда. Терроризмге каршы улуттук комитет буга чейин 3 киши мет кеткенин, алар колго жасалган жардыргыч затты алып кирген аял, күзөтчү жана ресторанга келгендердин бири экенин билдирген. Тергөө комитети терроризм беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Тергөөнүн алдын ала маалыматына ылайык, жарылуучу зат белек катары кутуга салынып келип, аралыктан жардырылган. Тергөөчүлөр кутуну жеткирген аял анын ичинде эмне болгонун билбеши мүмкүн деген версияны да карап жатышат. Кол салуу кимге каршы уюштурулганы расмий айтыла элек. Бирок блогер Анатолий Шари орусиялык бир катар маалымат каражаттары жана телеграм-каналдар Орусиянын аэрокосмостук күчтөрүнүн башкы командачысы генерал Александр Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. чай бутага алынышы мүмкүн деп божомолдошууда. Ал ресторанда туулган күнүн өткөрүп жаткан. Жарылуудан кийин Бальзе Росси рестораны жабыркагандардын жана жаракат алгандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Булак Азаттык. 75-чилердин иши. Золушевдун адвокаты шаардык сотко арыз берди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Золушевдун адвокаты Бактыбек Жумашев 75-чилердин каты боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмүнө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берди. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин адвокаты Экрамидин Айткулов да райондук соттун өкүмүнө каршы кийинки инстанцияга арызданган. Бул иш боюнча айып тагылган башкы 6 адам шаардык сотко арыз берген-бербегени азырынча белгисиз. 2-июлда Бишкектин 1-май райондук соту 75-чилердин каты боюнча чечим чыгарган. Ишти караган судья Азирет Медеров Камчыбек Ташиевди жогорку кеңештин экс-спикери Нурламбек Тургунбек уулун жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Золушевди кылмыш жаза кодекстин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен күнөөлүү деп таап 4 жылдан абакка кескен. Сот ушул эле берене менен коомдук ишмер Бекболот Алгарбековду, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевду, жогорку кеңештин экс-депутаты Курманбек Дыйканбаевду, мурдагы вице-премьер экс-депутат Алы Карашевду жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду да күнөөлүү деп таап 4 жылдан эркинен ажыраткан.
Судья айыпталуучуларды кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, баарына 3 жылдык пробация берген жана айыпталуучулар эркиндикке калган. Өкүмдө 8 кишинин мүлкү мамлекетке алынары да жазылган. Февраль айынан бери камакта жаткан 5 адам Бекболот Алгарбеков, Эмилбек Узакбаев, Курманбек Тыйканбаев, Алы Карашев жана Курсан Асанов сот залынан бошотулган. 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттин экс депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровка жана жогорку кеңештин ошол кездеги төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Алардын айрымдары кийин кайрылуунун мазмунун окубай туруп эле ага кошулууга макул болгонун айтып чыгышкан. 10 февралда Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Андан кийинки маектеринде жогорку кеңеште депутаттар президент жана атайын кызматтын кишиси болуп бөлүнүү башталганын, кийин андай аракет парламенттен сыртка чыгып кеткенин айтып, 75 адамдын кайрылуусун мисал кылган. Бул окуялардан кийин Нурланбек Тургунбек уулу алгач төралык кызматтан кетип, андан соң депутаттык мандатын да тапшырган. Ал коюлган айыптарды четке каккан. Садыр Жапаров маегинде 75 адамдын кайрылуусуна Камчыбек Ташиевдин тиешеси бар жогун тергөө анан сот аныктап баа берерин айткан. Мурдагы башкы чекист болсо күнөөсү жок экенин соттон акталып чыгаарын билдирген. 75чилердин каты жогорку кеңешке түшкөн учурда Курманкул Зулушев парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасы болуп турган, ал да тагылган кинеге макул эмес экенин айткан. Булак Азаттык. Өзбекстан менен Казакстан Жапаровдун виза боюнча демилгесин колдоду. Өзбекстан менен Казакстан Борбор Азия өлкөлөрүндө туристтер үчүн бердиктүү виза киргизүү боюнча Кыргызстандын демилгесин колдоду. Бул сунушту президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Борбор Азия жана Азербайжан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунда көтөрдү. Мамлекет башчысы бердиктүү виза аймактагы туризмди өнүктүрүүгө, чет элдик туристтер үчүн саякатты жеңилдетүүгө жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн туристтик дараметин арттырууга өөлгө болорун белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө Өзбекстан менен Казакстан Кыргызстандын демилгесин колдоорун билдиришти. Садыр Жапаров ошондой эле бул сунуш аймактагы башка мамлекеттер тарабынан да колдоого алынарына ишеним билдирди. Булак Спутник эже.